өзүнүн жайгашкан жерин белгилей элек. Ал үчүн жалпы деген бөлүмгө кирет, баяндамага кириш керек. Анын эң астында картабыз турат. Ошол картадан өзүңүздөр бул көк белги, бул сиздин мектебиңиздин жайгашкан жеринин белгиси болот. Ошону өзүңүздөр жылдырасыздар, мынакей жылаталы. Келиңиз, астында Бишкек шаары эмес, меники мисалы, меники Кадамжай районунда болсо, анда мен ошол Кадамжай району тарапка алып келем, Баткен областы жагына. Мынакей алып келип атам. Жакындатамын. Жакындаттым. Мисалы, бул жакта өзүнчө жакындатсаңыз, айылдары чыгат, райондор чыгат толугу менен. Мисалы, мынакей алып келдим Кадамжай шаарына. Дагы жакындатсаңыз, Кадамжай шаарынын ичиндеги көчөлөр чыгат. Мынакей жакындатып атам. Бул жерде Северная көчөсү бар экен. Ошол Северная көчөсүнүн, мисалы, сиз жайгашкан мектебиңиздин жайгашкан жерин билсеңиз, анда ошол жерге алып келип коесуз. Бул жерде мисалы здание турат, имарат, ошого алып келдим. Мисалы, ушул менин мектебим болсо, сөзсүз түрдө ошол зданиянын үстүнө коюшум керек. Бардыгын белгилегенден кийин астында жайгашкан жерин сактоо деген кнопка бар. Ошону сөзсүз түрдө баскандан кийин гана